Балаңыздын ар тараптуу өнүгүп, дени сак сергек болуп чоңоюусун, өсүүсүн кааласаңыз, анда албетте спорт менен достошууга үндөөңүз демекчибиз. Ооба, жана эгерде сиз уулдарыңызды, кыздарыңызды спортко кантип кызыктырсам болот дей турган болсоңуз, азыр биздин ушул программаны сөзсүз түрдө көрүңүз. Себеби дегенде биздин студиябызга медальдар толуп кетти, курлар, деги эле диплом, грамота баары толуп кетти, анан конокторубуз дагы толуп отурат. Анда тааныштыралы биздин студиябызга келген жана өзгөчө бизди суктандырып турган конокторубуз Бакыт Атаканов агабыз жетектеген, тарбиялаган уулдары Арлет Бакытбек уулу Сарыбаев Эльбурс Сарыбаев Азирет жана ошондой эле машыктырып жүргөн Токтор Алиев Ырыскелди аттуу коноктору студияга келди. Кош келиңиздер дейли. Ассаламу алейкум. Таңертең менен күнүбүз эмне менен башталды? Спортчулардын таңы кандай башталат? Биздики эл катары эле эртең менен эрте туруп, биринчи спорттук көнүгүүлөр менен башталат. Албетте разминка кылабыз бир сыйра, анан отуруп чай пай ичип, анан кайра эле ошол саат 10:30 Гермес Профи деген спорт клуб бар, Александр Воинов. Ошол жерге уулум тренировкага барат. Мына кече каникулда бардыгыбыз барчубуз. Азыр балдар окуп атканына байланыштуу. Арлет өзү эле барып азыр мына Италияга даярданып атканыбыз үчүн бир күндө 2 маал машык атат ошол жакка барып. Эртең менен 10:30-дан 12-ге чейин 1,5 саат, кечки маал саат 5-тен 7-ге чейин сборный Кыргызстандын балдары менен чогуу машык атат. Сиздерди баягы биз студиябыздан мындай жандуу көрүп, сиздерди телекөрүүчүлөр да көрүп турат, бирок буга чейин интернетте аябай популярдуу болуп, канчалаган миллиондогон көрүүлөрдү, канчалаган класстарды, мындай жакты баскычтарын алгансыздар. Анан машыгып жатканыңыздарга канча жыл болуп калды? Биздин машыгып жатканыбызда чындап эле 2011-жылдан бери башталып калды. Себеби анда мына Арлет уулум 4-5 класста эле. Андан да кичинерээк эле. Ага чейин мен жөн эле мындай ринг көргөзбөй эле өз алдынча машыктырчумун. Кийин ошол 11-жылдан баштап ушул кикбокс бөлүгүн тандап алып, анан ошондон 11-жылдан бери рингке чыга баштады ушул уулум. Андан кийин эле мына Эльбурсум, анын артынан Азиретим бардыгы ушул агасын көрүп, булар дагы рингке чыккысы келип, Азиретим 3 жашынан баштады машыгууну. Эльбурс 5 жашынан баштады. Бирок Аллага шүгүр, Азирет 5 жашында спорт клубтар арасында жөн эле ойногондо биринчи жолу биринчи орунду алып, мен аябай сүйүндүрдү 5 жашында. Эльбурс болсо дагы сразу эле ошо 5 жашынан кийин 6 жашында бир чоң өзгөнө соревнование болду эле, ошондо биринчи орунду алып жеңишке жетти. Мисалы, атасы эгерде спортчу болсо, балдарын дагы спорт менен машыгууга үндөйт. Сен кызыгуусу барбы жокпу? Жок, сен спорт менен машыгышың керек, сен деген күчтүү болушуң керек деп, балдарды шыктандырат. Мынакей 3 уулуңуз тең спорт менен машыгат экен. Негизи эле сиз үндөгөнсүзбү, же болбосо өзүрүнүн кызыгуусу кичинекейинен эле башталганбы? Эскерте кетчү нерсе, үчөө тең бир туугандар, үйдөгүлөрдүн баардыгы тең, демек спортчу. Мен өзү жаштыгыман спортко кызыккам. Спорттун көп бөлүгү менен машыккам. Анан чыгармачылык менен алек болуп, өзүмө оон жаратам, ырдаймын. Ошол чыгармачылык менен алек болуп жүрдүм. Андан кийин жумуштар менен, кийин анан ошо ийгиликтерге, спорттон баягы турнирлерге чыкпаганым үчүн чоң мелдештерге катышпай калып, баягы кимдер айтмакчы ыза болуп өзүмчө алям кылып калганмын да. Ошондо ушул мен чыкпаган, мен жетпеген ийгиликтерге ушу уулдарым жетсин деп, ушу жаштыгынан, кичинесинен баштап эле ушу спортко үндөп, анан өзү менде 4 уул, 1 кыз. Эң чоңу дагы спортто болчу. Анан жок дегенде сен ушу музыка жагын алып кал деп алып алам. Азыр мына буйруса Ошто окууну бүтүп келип, азыр Бишкекте консерваторияга 1-курс болуп кирди. Андан кийин мына Арлетим аябай жакшы ийгиликтерге жетишип, анан мынау эң айта турган нерсем, ушул балам 5 жашка чыкканда, 3 жашынан баштаган да. Бир күн эле ушул өзүнчө отуруп эле агасына, тиги Эльбурска лапа кармап калыптыр, кадимки элечи. Анан карасам, тренер
өзүнчө эле бир тренер да. Бирок кичинекей баланын лапа кармаганы 5 жашында. 5 жашында. Мен үчүн аябай кызык болду. Аябай кызык болду да анан сразу эле телефонубузду ала кайып тартып калдык. Анан тартып дос чарыма, тияк бияктарга баягы WhatsApp аркылуу жөнөттүм. Андан эле бир аз өтпөй эле кабарлардан мага чалып калды. Сиздер казаксыздарбы же кыргыз? Мен кыргызбыз. Кайерден болосуздар? Мен ушул Ош областы Өзгөнүнөн болом. Десем эле сиздерди казактар деп казак деп интернетте популярный болуп атасыздар. Анан кайсы жеринде деп карап көрсөм эле уже күндөн күнгө миллиондоп класстар басылып аттыр. Анан ал жерде комментарийде аябай эле бир уруш жаңжал да өзүнчө. Кыргыздар казак дейт, бирөө казак дейт. Анан кээ бирки калыс айткандар адам баласы да казак болсо эмне болуптур, кыргыз болсо эмне болуптур деп жалаң эле ушундай талаш тартыштар. Анан мен үчүн аябай кызык болуп дагы анан кийин эле дагы бир телефон чалуулар болуп, анан ушу телевидениялар басып, андан кийин эле ЛТР, КТР бардыгынан ошо таркап кетти. Ошондон кийин эле балдарыбызда дагы бир жандануу пайда болду да, себеби эмне дегенде бир жоопкерчиликтер пайда болуп калды дагы. Анан машыгууну күчөтө баштадым. Спорт залыбызда оңдой баштадык. Мен өзү үйдө эле тарткан элем мындай элечи. Анан спорт зал салыштырдык. Ошентип келип эми мына насип этип Бишкек шаарында Борбордо ушул Келмес профи залында азыр сборный Кыргызстанда үчөө тең машык. Сонун. Анан дагы телекөрүүчүлөргө айта кетчү нерсе, мен ойлоймун, бизге келген коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул убакка чейин мен мындай рекордторду уга эле билем. Айжан, азыр баягы эфир сыртында жазып, маалыматты жазып атсак, айтып калды. Мисалы, Арилет Бакытбек уулу 100дөн ашуун эл аралык турнирлердин жеңүүчүсү экен. 2 жолку Азия чемпиону, 3 жолу Казакстанда, 2 жолу Россияда, анан Россиядан Анапада, Кыргызстандын 7 жолку чемпиону дейт. Мына дагы жаза турган албетте турнирлер жазайын десек, албетте убакыт бир аз тар болуп калды. Сиздер урматтуу телекөрүүчүлөр, мына көрүп турсаңыздар керек, көздөрү медаль жана курулардан эле билсеңиздер болот. Канчалаган 100дөн ашык бул жерде сыйлыктар турат. Ошонун сыры эмнеде болуп атат? Мисалы сиз кичине кезинен эле баштап бардык мисалы мелдештерге катыштырып атасыз, анан ал жактан жеңип келип атат. Сыр эмнеде? Мисалы көрүп жаткан телекөрүүчүлөр деле аябай кызыгып жатса керек. Кантип деп? Бул талыкпай мээнет кылгандыкы биринчиден. Мен ошону деп ойлойм. Анан мен дагы кызыгып ушул спортко көңүл бургандыгым үчүн, анан балдар ошону туура кабыл алгандыгы үчүн. Атабызды уят кылбайлы, эл жерибизди уят кылбайлы, бизге ишенип ушунчалык көңүл коюп атат деп балдардын жаштыгынан өзүнчө бир жоопкерчилик пайда болгондугу мени аябай кубандырып келет дайыма. Анан кийин бул жерде мына алып аткан курлар мына кече жакында эле Өзбекстанда К1 боюнча аябай чоң мелдеш өттү. Ошол жерде мына алтын кур коюлду эле. Мына Арилет уулум жеңишке жетип, ушул алтын курдун ээси болду. Бул биз үчүн өтө чоң сыймык болду, себеби эмне дегенде Кыргызстандан 8 бала барды. 8 баланын 2 алтын кур, калганы мындай жеңиштерге жетип келди. Бирөө гана жеңилүү ызасын тарттыр, калганы 7 тең ушул Өзбекстанда өткөн Азия чемпионатында чоң ийгиликтерди жаратып келди. Бирок өзү алтын кур 3 коюлган экен. Ушул 2 алтын курду биздин Кыргызстандан алып келгени биз үчүн чоң сыймык болду. Баракелде. Арилетке суроо береличи. Арилет, мисалы ар бир эле спортчу айтат, кандайдыр жакшы машыгуу, мыкты көнүгүүлөрдү жасап машыкканда деле, мисалы рингке чыгып баратканда коркунуч болот, соперникти көрүп, сиздин каршылашыңызды көрүп өзгөчө бир коркунучтар жаралабы? Ошол эле мисалы кече күнү Өзбекстанга бардыңыз, канчалаган мамлекеттерден келишти, же болбосо ошол коркунучту кантип жеңесиз? Мындай өзүңүздүн сезимдериңизди айтып бериңизчи рингке чыгып баратканда. Эми рингке чыкканда коркунуч деле болбойт. Негизи жумуш кандай кетсе, рингде да жумушуң аткарсаң, ринг канчалык жеңишиң эме болот, мындай оңой болот. Оңой жолу болот. Эми кечеги Өзбекстанга барганыбызда чын намыс кыргыздын желегин көтөрүш керек. Утулбашка аракет кылыш керек. Рингде болгон күч аракетим мээнет кылдым, буйруса алдым. Канча болду каршылашыңыз? Канча каршылаш менен?
Бул меники биринчи жолу профессиональный бой болду. Биринчи жолу проф бойго чыгышым. Биринчи жолу, э? профессиональный Жакынкы күндөрдө Италияга сапар алып жатасыздар, э? ооба. Мынакей ал жактагы мелдешке даярдыктар кандай болуп жатат? Жана ошондой эле ошол жакта өтүүчү ошо мелдешке токтоло кетсеңиздер, э? Мен эми баягы биздин максатыбыз, ой тилегибиз жаштыгынан менин койгон өзүм максатым дагы ушул балдарымы дүйнө чемпиону кылсам экен деп баягы тилегим ушундай эле. Мына Алла насип этип, мына чоң улумга кезек келип калды мына дүйнө чемпионатына барганга. Мен ушунчалык кубануу менен бул нерсени кабыл алдым. Бул балам мына Кыргызстандан 7 жолу чемпион болгондон кийин ушу жаш балдар арасында быйыл мына 17 жашта 1 жыл калды чоңго өткөнгө. Ошого ушу акыркы жылында жок дегенде ушул дүйнөлүк чемпионатка катышсын деп ниет кылып атты эле. Алла буйруп, мына Италияда чоң мелдеш дүйнөлүк чемпионат болот экен, ошол жерге чакыруу келип, балам ошол жерге катышууга жолдомо алып калды да. Анан биздин Кыргызстаныбызга эмнеге сыймыктанам? Кыргызстаныбыздын эли жароокер да. Эл бизди көбүнчө колдоду. Мына насип этип, мен дагы интернеттен ушул тааныштарыма, досторума, ушул эл журтума кичине кайрылуу жазган элем биринчи. Анан ушул элден дагы аябай жакшы каалоо тилектер, ак баталар, ушул балдарыма берген стимулдар, баягы мактоолор жакшы бизди дагы бир чоң түрткүгө себеп болду да. Канча каражат кетет экен Италияга барып келгенге? Эми каражат өзү $2000 ашуун кетет экен. Бир $3000 эле кетет окшойт. Сиз чогуу барасыз да, э? Жок, мен барсам мага дагы кетет. Ошон үчүн бизде бир эле биз эмес, дагы чоң машыктыруучуларга дагы жол кире жок, бара албай калып атат. Анан биздин ушу Кыргызстанда азыр бир эле Хики Малик деген тренерибиз бар, Токмоктон болот. Ушул жигит гана визасын аштырылганга аракет кылып калды, себеби спонсорлору бар экен. Ошол гана азыр Кыргызстандын жаш ушундай жигиттерди жетектеп, ошол Хики Малик деген гана тренерибиз кеткен атат. Анан Жалал Абад областынан Алишер деген агайыбыз бар эле, анын уулу дагы ошол алып атат. Ошондо биздин Кыргызстаныбыздан өзү 17 бала жазылды эле. Андан көбү документ тияк бияк визалар ачылбастан азыр бир 9-10 чактысы барабыз деген жакшы үмүттөр менен турушат. Бирок азыр билет баасы кымбат болгондон көбү дагы тайсалдап турган кези. Ал эми уулдарыңыздын мынакей уулусу азыр 17 жашта, э? Ал эми ошол Италияда өтүүчү ошол мелдеште жаш категорияларда да токтоло кетсек, э? Канча жаштан баштап катышса болот? Ал жерде бул балам К1 деп, К1 деп айтылат. Ошол бөлүмүндө урушкан атат. Ал өзү сал татаал оюн. Себеби ал жерге бут тизе кошулат. Колдун аркасы менен урган, кыскасы оорураак оюн. Ошон үчүн чоңурактары көбүрөөк катышат. Кичинекейлерге жеңил оюндар. Ага мына Элбрус'та катышса болот эле. Элбрустун жылы да бар эле. Бирок баягы шартка байланыштуу Элбрусту жөнөтө албай ушу Арлетке ушу жолдомо алып калдык. Буйруса насип этсе кийинки жылдары бул Элбрустагы барганга уже жарап калат. Көбүнчө основном ал жерде ушу кикбокстун бардык түрлөрүнөн, кикбокс дагы версиялар бар да, ошол бардык бөлүмдөрүнө барышат экен. Бале. Элбруска суроо береличи. Элбрус спорт менен машыгуу жагабы же балким атаңыздан корккон үчүн элеби, же атаңыз ушул нерсени менен машыгышың керек деген үчүн машыгасызбы? Жок, мен өзү агам көрүүнү өсөт дегенде эле агам көрүп мен эме кылгам да. Мен ушуга жетишим керек деп ушу эме кылгам. Бале. Азамат. Бале. Бир күндө канча убакыт кетиресиңер машыгууга? Биз өзү негизи эртең менен 2 саат, кечирээк 2 саат тренировка кылабыз. Бир күндө 4 саат убакыт кетет. Мисалы, анан кээде биз дагы баягы жөн калбай дагы өзүбүз дагы шакырт чыгарайлы деген ниет тилектер бар да. Ар бир баламдын өзүнүн шакирттери бар, достору бар. Ошолорду дагы үйрөтөбүз деп өздөрү аракет кылышып, баягы дос болушуп,
эме кылышат, анан булар өздөрүнчө дагы уже балдар менен чогуу машыккан моменттер болуп калат. Мисалы спортто жаш курагына карабайт салмак менен Салмак. анан өзүнүн улуулар менен дагы беттешип калышы мүмкүн. Ошол учурда мындай сизде өзгөчө эмоциялар болсо керек күйүп бышып үйдөгү булардын энеси апасы кандай кабыл алат? Себеби ар бир баланын урушуп атканда өзүм урушуп аткандай болом. Кээде ушунчалык баягындай эмоцияга кирип кеткен күндөр болот. Мен бир эле нерсени тастыктап айтып берейин. Жалал Абад областында аябай чоң чемпионат болуп атып, анан ошол жерде бир аябай кыйынчылыктар бир жаралып калды эле. Ошол маалдарда мен баягы өтө образга кирип кеткендиктенби же кандайдыр бир давление басым көтөрүлүп кеткенби, бир кол бир бутум иштебей калды ошол немеде. Эки бутум тең мындай баса албай калдым да. Анан Арлеттим ошондо чемпион болду, биринчи орунду алды. Баягы сүйүнгөндөнбү, көзүмөн жаш эле чыгат дагы баса албайм. Анан ошол жерде тренерлер жетелеп аяк бияк кылып турнир бүткөндөн кийин ошол жерде Жалал Абадта бир жакшы меймандос адамдар бар экен. Мени бир жерге алып барып, ушу балдар менен кошо кичине чай ичип отуруп, ошондо анан кичине бир кан жүгүрүү пайда болду дагы. 3-4 күн келип үйгө жаткандан кийин анан кое берди буттарымчы. Ага чейин ушундай бир баягы тырышып отурганга негедир ушундай бир чоң баягындай оору пайда болуп калды. Анан бул үчөө тең кээде катышып калат. Үчөөнө тең баягы өзүнчө көңүл буруулар пайда болуп калат. Анан бул Арлеттен кийин эле Элбрустагы аябай чоң ийгиликтерди жаратты. Мына бул жерде мына алтын кур турат. Бул дагы мына Ысык-Көлдө эки чоң соревнования өтүп калды эле. Бири Ысык-Көл биринчилиги, экинчиси фестиваль болду. Ал жерде башка мамлекеттерден келип катышты. Өзбекстан, Казакстан, Таджикстан, ошол бардык мамлекеттерден келип катышканда жаш балдар арасында 32 килограммдык катышты эле. Ошондо мына ушул алтын курду такты да. Анан жаш балдарда мындай курларды алуу бизде Кыргызстанда көп жолу боло элек да. Мына биринчилерден болуп алганына мен аябай кубандым. Бале. Мен кесиптешим суроо берип кетти. Сиз ошондой болуп жатсаңыз, анда апасы кандай кабыл алат? Балким каршы болуп чыгат, балким кой, токтотолу, ушундайында токтотуп калалы деп балким ошондой сөздөр чыгат араңыздарда. Эми албетте, любой эне баласы үчүн күйөт. Анан баягы бизде бир эле ушу эркектик мүнөз менен жок, биз буну аткарабыз деген баягы басымдуулук кылабыз да. Ошон үчүн ал сөздөн неме кылат? Анан дайыма ак батасын берип эле биз жолго чыкканыбызда өзүнүн жакшы баталарын берип айланып тегеренип эле калат ушул. Жакшы. Апа экебиз балдардын тамактануу рационуна өзгөчө көңүл буруп үйдө отурса керек. Мисалы спортчуларыбыз мындай жакшы тамактаныш керек. Арлет, негизи эле кандай тамактанабыз? Өзгөчө мисалы спортко мелдешке чыгаар алдында тамактануу рационуңарга токтолсок, эртең мененден баштап. Бизде эртең менен турганда каша, сүт, бул спортсмендердики көбүнчө кайнатылган эт да, кайнатылган нерселерди көп жеш керек. Ошол. Азиретке суроо элечи, Азирет. Азыркы учурда баягы технология өнүгүп жаткан заманда гаджеттер көбөйүп атат, телефондор көбөйүп атат, компьютер көбөйүп атат. Анан спорт менен эле машыгып жүрүп эле ошолорду ойногусу келип, балким Sony PlayStation ойногусу келип, бир азгырылып анан ошону ойнойн деп атса, анан атасы кел бул жака машыгабыз деп кыйнабайбы? Жок. Анда ойнобойсузбу? Телефондор менен, компьютерлер менен? Машыгабыз, Балки. Жок деп эле чекитти коюп койду. Баракелде. Анан айтыңызчы, азыр мисалы сизди көрүп жаткан канчалаган аталар Кыргызстанды жалпы биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында менин уулдарым да ушундай болсо деп бир суктанып жаткандар көп болсо керек. Баланы кантип спортко туура үндөсөк болот? Кантип кызыктырсак болот кичине кезинен? Чынын айтсам, мен өткөндө өзүм Facebooктон дагы кайрылуу жасаганмын элге. Бизде мына мен Бишкекке келип көп нерсени байкадым. Шаарга мына келгенибизге 6 ай, 7 айдын жүзү болуп атат. Азыр мына эки уулумду дагы ушул Бишкекке мектепке окуттум. Балам студент кылдым Арлетте. Анан неге көңүл бурдум? Жаш балдарды өтө назиктиги
таң калтырды. Балдар ушунчалык назик болуп калыптыр. Себеби эмне дегенде мен мунун себебин байкадым. Элдин бардыгы жумуш менен алек шаарда. Баласына көңүл бурганга убакыт жок экен. Чындап эле мына келгенде эрте менен эрте соода сатыкка чыгып кеткен болсо, же болбосо бир жумушка чыгып кеткен болсо, ошол бойдон ата-эне кечке базарда тияк-бияк чарчап, саат ошо 6-7лерде араң үйүнө жетип келеткен дагы баланын дагы баягы ызылдаганын жактырбастан, же болбосо дагы кафе-сафеге тамактанганын чыгып кетишип, балага көңүл буруу аз экен. Нянкага же болбосо бир бала караган бирөөгө же садикке жөнөтүп коюшу эле ошол менен экен. Ал жакта ар кандай көп үйдө отуруп алышып, компьютер жана сиз айткан телевизор, ошол нерсе менен көп алек болот экен дагы. Анан балдар ушул назиктикти көп алып калыптыр. Мен мына келгенден бери азыр 30дай, 40дай ушундай азиреттендүү жаш балдарды алып атам. 5 жаштан өйдө балдарды машыктырып атам. Аябай назик болуп келген балдар, залга келгенде ыйлап келген балдар азыр кадимгидей күндө атасын шаштырат экен. Мен залга барам деп. Себеби эмне дегенде ал жерде мен өзүм балдарыма кандай көңүл бурган болсом, ошондой көңүл буруп азыр даярдап атам. Балдардын ата-энеси өзү сүйүнүп калышты. Себеби бир домдо канча бала болгон болсо, ошо 6-7өсү бир такси жалдап, ошол Алматинка магистралга такси менен жөнөткөн ата-энелер бар. Мына бул жигиттин атасы бизге кошуп койду баласын. Биз менен чогуу жашап, биз менен чогуу туруп, мына бир айга жете элек, мына машыгып жүрөт. Аябай түзөлүп, мына жакшы ырыс келди, аты дагы аябай жакшы. Анан мына балам менен тең экен, экөө дос болуп калып, мен окуган мектепке окусун Айшата деп атып, мына Элбурс экөөнү тең биз өзүбүз Алматинка магистралда болсок, ак өргөгө ушу мектепке тапшырдым. Барып азыр экөө чогуу окуп атат. Азыр жолдун алыстыгына эми күндө ташыганга убактыбыз болбой калгандыгынан ушул баланын үйүнө барып жатып, эртең менен сабакка барышып, кечке маал биздикине кайра машыкканы келип атат. Демек, башында коркпостон, ыйласа дагы, назик болсо дагы алып барыш керек, э? Сөзсүз, албетте. Себеби дегенде баланы эмнеге бурсаң ошого кетет. Ошон үчүн баланы башынан, жашынан дейт го. Канча жашынан? 5 жаштан өйдө машыктырса болот. Себеби дегенде 5 жаштан деле барып эле баягы кыйынчылыктарды кылдырбаш керек. Тек коюш керек. Чоң балдарды машыктыра бересиң, булар ойноп, ошону көрүп, анан өзүндө кызыгуу пайда болуп баштайт. Тиги агамдай медаль ала албайтам, неге мен ушул жасаган нерсени мен жасай албайтам деген баланын өзүндө бир суроо пайда боло баштайт. Анан өзү кызыга баштайт. Ага чейин эркелетип эле, кел, чурка. Мындай кыл, жыгылып түшсө, ордунан тургузуп коет, дагы чурка деп, ушу балдарга кошуп кое берсе, акыр барып, 1 ай, 2 айдан кийин кадимкидей баягындай үйрөнүп кетет. Барекелде. Кечээ күnkү албетте байгеңиздер кут болсун. Сиздердин жеңишиңиздер биздин жеңишибиз албетте. Алдыдагы Италияда өтүүчү мелдештен дагы сиздерден албетте ийгиликти багындырып келиңиздер. Таң эртең менен убактыңыздарды бөлүп студиябызга келип, кубанычыңыздар менен бөлүшкөнүңүздөргө биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Албетте сизде аталар көбөйсүн. Ушундай баягы спортко үндөгөн, жакшы туура жашоого үндөгөн аталар көбөйсүн. Анан албетте чемпиондорубузду тарбиялап келатасыз. Буюрса Кыргызстан желегин желбиреткен мыкты эр азаматтардан болсун дейли. Рахмат. Сиздерге да рахмат, ушунчалык студияга чакырып, бизди ушул жакшы ой тилектерибизди, максаттарыбызды чогуу угуп, чогуу көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Элибизге рахмат, бизге аздыр көптүр анча-мынча интернеттен билип жардам бергендер болуп атат. Ушул элибизге дагы чоң ыраазычылыкты билгизебиз. Дагы сиздер менен биз биргебиз. Кыргызстандын желегин дайыма ушул бийикке көтөрөбүз деген жакшы тилектерибиз, ой максаттарыбыз бар. Аллах ошого дайыма жеткизе берсин. Бале. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетели, биздин бүгүнкү студиябызда конокто Бакыт Атаканов жана уулдары Арлет, Бакытбек уулу Сарбаев Элбурс, Сарбаев Азирет жана Токторалиев Ырыскелди болду. Ал эми биз программабызды улантабыз. Бизден алкыстабаңыздар.